Билим берүүдөгү заманбап тенденциялар, мектеп билим берүүсүнүн келечектеги орду аталышындагы семинар бүгүн Талас райондук шаардык билим берүү бөлүмү тарабынан өткөрүлдү. Семинарга эл аралык деңгээлдеги тренерлер, Салымбеков университетинин Америка технологиялар институтунун негиздөөчүлөрү чакырылып, Талас шаар район аймагындагы алдыңкы мугалимдер, бүтүрүүчү класстын окуучулары катышты. Бул тууралуу кийинки материалда сөз болот. Жаныбарлардан секирет, жолбосо. Бүгүн Талас райондук шаардык билим берүү бөлүмү тарабынан билим берүү уюмдарынын жетекчилерине, окутуучу жана бүтүрүүчү класстын окуучуларына дүйнө жүзүндө болуп жаткан технологиялык өзгөрүүлөрдүн билим берүү жана эмгек рыногуна тийгизип жаткан таасирлери, кесип тандоо, алдыңкы технологиялар аркылуу билим сапатын көтөрүүгө арналган семинар өткөрүлдү. Семинарды уюштуруп аткан негизги максаты азыр окуу программасынын негизги талаптары боюнча дагы баягы күндөн күнгө жаңы технология өсүп атат, коомдук турмуш өнүгүп атат. Биздин максат дагы ушул коомдук турмуштагы өнүгүүлөрдөн мугалимдер дагы артта калбаш керек. Окуу программасынын аткарышынын негизги максаты да ушул да. Окуу программасынын аткарышынын негизги максаты бала мектептен алган билимин турмушта пайдалануу, башкача айтканда коомдо инсан катары калыптандыруу окуучуларды. Ошон үчүн бизде азыр жаңы түшүнүктөр бар. Башкаруу формасында балдарды окутууда, жаңы технологиялык каражаттарды пайдаланууда мына бизде азыр жаңы түшүнүк кирип атат. Жасалма интеллект деген түшүнүк, STEM, ушуларды камтыган бир мугалимдерге семинар уюштуруп атабыз. Билим берүүдөгү заманбап тенденциялар жана 21-кылымда зарыл болгон универсалдуу билимдер темасында Салымбеков университетинин президенти, жогорку билим берүүнү реформалоо боюнча улуттук эксперт, экономика илимдеринин доктору Амангелди Жумадилов кенен баяндама жасады. Кайсы гана кесип болбосун, ошо кесиптер менен азыркы технология ортосундагы граница калган жок. Граница жок. Жылдан жылга кесиптерге талаптар өзгөрүлүп атат. Силер буюрса, мына катышып отурган 10 класстын балдары тапшырасыңар 5 жылдан кийин рынокко чыккандан кийин, же 4 жылдан рынокко чыкканда силерге коюла турган талап азыркыдан да таптакыр башкача болот. Кыргыз-Америка онкологиялык лабораториясынын негиздөөчүсү Рыспек Абдылдаев семинардын катышуучуларына заманбап илимий жетишкендиктер жана STEM багытындагы билимдин зарылдыгы темасында маалымат берди. Семинарга чыккан бүтүрүүчү класстын окуучулары кесип тандоо багытында Эмил Билгазиевдин баяндамасына көңүл бурду. Жаңы технологиянын өнүккөн заманында жаңы кесиптердин пайда болуусу, алардын зарылчылыгы тууралуу айтып берди. Эмил Билгазиев буга чейин Facebook, Instagram сыяктуу ири компанияларда 15 жылдан ашык ага инженери болуп иштеген. 18 жылдын ичинде биздин жарандарды көрдүм. Окууга деп келет, окубайт, таштап коет, анан 10 жылдан кийин арман кылат, ошо окуп калсам эле деп. Бизде көбүнчө билимди баалабайбыз, себеби ошончолук биз өндүрүш жок бул жактачы. А чет өлкөдө болсо негизи экономика ошол билимдин астында турат да, бүт нерсе жаңы прорыв деп коет баягыларды. Бүт азыркы калмаган технологиялар булар университет аркылуу чыгат. Технологиялар университеттерде акча жок, каражат жок. Ошоларды продукцияга чыгарган. Булар ошого изилдөөлөрдү жасашат, статьяларды жазышат, чоң ири компаниялар болсо ошол изилдөөлөрдү алып туруп анан продукцияга чыгарат. Биз уже продукцияларга кармайбыз. Бул телефон болсун, телевизор болсун, машина болсун, Wi-Fi болсун, бүт түрлөрү. Окуучулардын кесип тандоосуна бул семинар жакындан жардам, маалымат алууда пайдалуу болду. Ойлорду, зарылчылыктарды чечиш үчүн бизге атайын ушу семинар өтүп, агайларыбыз келиптир. Бул ошо өздөрүнүн алдыда максатын таба албай, кесибин таба албай жүргөндөргө өтө эле ийгиликтүү, анан пайдалуу болду деп ойлойм. Технология өнүккөн заман, ошо баардык эле кесиптер ошо технология жаатына келип такалып жатат. Эгерде ушу технология жаатын жакшылап өздөштүрсөк, анда келечегибизге жакшы пайдасын тийгизет деп ойлойм. Окутуучулардын билим берүүсү жана окуучулардын кесип тандоосунда мындай семинарлардын мааниси зор. Анткени кайсы гана кесип болбосун, жаңы заманбап технология менен айкалышып, жаңы кесиптер пайда болууда. Нурзбек Шабдымек уулу, Калмурат Мейманбеков, Эркинай Жумабекова, Талас шаары.